Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Кара Суу районуна караштуу Орозбай Байсал деген көчөсүндө турам, Жиделик айылында. 33-чү үйдө турам. Ушу эсиңиздерде бар болсо керек. Бул ушул эле жылы буга чейин бир 5-6 ай болуп кетти окшойт. 5-6 ай мурда Айдырали аксакал Усманов деп менин жанымда турат. 90-дан ашып калган аксакалдын социалдык көйгөйүн, өзүнүн ушул турмушундагы эң эстен кеткис көйгөйүн чагылдырып бергенмин. Эсиңиздерде болсо керек. Бул үй талаш маселеси. Айдыралова кадимкидей эле ушул мыйзамдын негизинде небересине катталган жерге ушул Нариман айыл өкмөтү тарабынан чыгарылган токтомдун негизинде мына жерге жашынакай кылып үй салат. Азыр бул эшигинин кире-беши болуп турат. Анан ошо үй салып, чакан кылып, эки каналы үй салып, ушул жерде жашап аткан күндөрдүн бир күндөрүндө Эргешева Махидилхан деген айым, Рана хан деген иши кызы мына ушул байбичеси дагы айтты, тенебиз дагынчы. Бул үйдөн тез аранын ичинде чыгып кетти эле, жер меники, үйүңөрдү каяка алып барып койсоңор коюп алгыла деген бир өзүнүн талаптарын коюп келип баштайт. Эч нерседен кабары жок Айдыралова ошол күндөн ушул күнгө чейин барбаган жери, какалабаган эшиги да калган эмес. Акыркы учурда ушул укук коргоо органдары тарабынан биздин журт башчылардын талаптарынан үмүт артып, мына ушул Усмановдордун үй бүлөсү ушул учурда Кудай буйруса акыйкаттыкка, адилеттүүлүккө жетип турабыз деп турган чак экен да. Швега программасынан азыр биз кирип өздөрүнөн да ушу жеринен, үйдүн алдынан маек алабыз. Ал жерде буга чейинки иштер боюнча дагы маалыматты алабыз. Андан кийин биз ушул үй бүлөнүн бүгүнкү күндө адилеттүү, акыйкаттуу чечимге чыгарабыз Кудай буйруса деп бел байлаган укук коргоочусунан дагы маекти алабыз. Иштин чоо жайы кандай болуп калды, кайсыл жерге келип жетти дегендигин мына ошол адвокатынан дагы жакшы кылып туруп сиздерге чагылдырып беребиз. Анда жүрүңүздөр, ошол үйдүн астынан интервью алайлы. Кана жүрүңүздөр, бияка жүрө бериңиздер. Жүрө бериңиздер. Урматтуу көрүүчү, эми 90 жаштагы бул аксакалдын арыз арманын үйгө киргенге чейин учкай айтып көрсөтүп өтөйлү. Сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн биз буга чейин бул маселенин үстүнөн күпүлдөп барчу, айтчу жерлерге арызданган тараптар менен кошо барып, суроо салып, ал арада экинчи тараптын дагы эшиктерин каккылап, бетме-бет кезиктиргенбиз. Ошол учурда айыл өкмөтү баш болуп архитектору мамлекеттик каттоо кызматы жер боюнча адистер коштоп, албетте аксакалдын маселесин чечүүгө биз дагы кызыктарбыз. Сөзсүз буйруса, жери менен жепиреген үйүн ким болушпасын, алы күчүбүз калбай калгыча кармашып болсо дагы жолуна коебуз дешип сөз беришкен эле. Бирок качан гана жарандар арыздаттанышып келген учурда кабыл алышып көнүп калган кайран жетекчи сөрөйлөр ошол бойдон эле турушат экен. Жалдырап барып кайран убакытты коротуунун ордуна ар бир мурда тартылган программаны арыздануучулар менен бирге эфирге бере беребиз. Анда алдыда мурда ушул тема боюнча тартылган программадан кыскача видео материалдарга көңүл буруңуздар. Şuraya cira, appak ciralı, nemek kamadı iştörmedi, nemek çıkıp yapsız. Nemek tor, nemek gibi şuraya appak. Ne appak? Endi siz kamalasız. 2008-31 dekabr Jim ayılınga çıkıp atar toxtamay. Jidalikke bizdi үйүбүзгө документ жасап атат. Архивтен гана чыккан токтом туура болот, оригинал болот. Сотлашыппан, соттан ютуп чыкаман деген оюм бар мени. Канун бар, закон бар. Maşurlardan kalam çakılıp kökatırdı. Atam 2 yıl oğlu var. Atam özünü uyumaz da uçi. Atam özü uyumaz. Bir ecem ötüp ketken kolxozda işlep 6 aylık balası kalgan Usmanov Aybek dep. Atam 40 yıldan aşık kolxozda işlep oşo balаны özü çoğaytırdı balanıçı. Oşo balаны üylep şu bala üylü bop kalsın dep turup oşo balagan jerde Atam toxtamda alıp özünçe жерди барып туруп, мисал казык какып алса, уяктан жер адис келип өлчөт, буяктан өлчөт, кычкы болуп калат да, бирдеке болуп калат. Жа чоң, жа кичине болуп калат. Именно токтамды көтөрүп келип, жер адиси келген, ошо домкомдар бардыгы келип, атамды ошо өлчөп туруп, казыкты какып,
mına aksakal, mına bu toxtomuңuz, үйдү салың деп бергенде атамгачы, ошо кошуналардагы күбө көрдүңүз. Misal üçün bizde toktom çıgabı, işgahan ayılınap, işgahan özünden berilir. Kam nemeden Kızıl Bayrak aylı, Toktom jim деп турат. Токтомдо жим деп турат. Бахапжанов Элмураттыкы токтом жим деп турат. Бирок бул жашап аткан именно ушул участка ошол жиделик айылына карагандыктан жанагы жимге чыккан токтомдун негизинде жиделик айылынын бул ушул участкага документ жасалып атат. Анан ушуну кайра буздуруп алып келиптир, кайра катышып атабыз. Азыр менин оюмча жаңы биринчи чыккан токтомдун протоколдун негизинде общинин ичинен анан бөлүнүп чыгат да токтомдор. Значит, ол жерине келгенде булардыкы туура деп эсептеп кете алам. Азырынча бирок ал да. Анан дагы кандай нюанстар бар, процессте билинет. Эми мына жимге чыккан токтом менен жиделикке кызыл китап кылса болобу? Жок. Болбойбу? Ушуну жооп берип койсоңуз мына ушуну. Сөзүңүздөрдө чындап. Факт да, Самат мырза. Ол аксакалды ордунда башка адам документи турат, бирок аксакал 2 комнатный үй салып койгон. Жеринде барып көргөндө 2 комнат үй салынып турат деп айтып атат туурабы? Документтерди ишке ашырайын деген убакта ал жерге башка бирөөнүн атында документ чыгып калды деген маселе. Азыр эми сот процесси жүрүп атат деп атат. Эгерде сот жокко чыгарган болсо бизден эч кандай маселе болбойт. Демек, могул азыркы Усманов Айбекке чыккан токтом жарактуу деп эсептелиниши керек. Себеп бияка биринчи чыгып атат да. Жерди тартырып алгандагы ошол убакытта архитектура документ жасабай коюп, булар документ жасалбай калган деп туруп, чындыкты айтып, мен өкмөттөр сотторго барып жүргөм ошондо. Чек маселелердин биrini чапкасын бирине кийгизүүдө сиздин түздөн түз кийлигишиңиз бар да. Пожалуйста, мен мыйзам алды жооп берем. Агер мыйзам алдыда жооп бересиз. Ошо Вахапжанов Элмурат жим айылына чыктыбы? Жим айылдан тапа берсин. Бизге уну жерсиз бирдеке койсуз деген жерибиз жок. Ошо жим айылдан жерин тапа берсин. Үйүн тапа берсин. Мына аксакал мехнатына жайына коюп койсун. Сизден суранам. Мыйзам жолунда. Сизге мынакы ууртуруң жок. Мына мен бир нерсени сылап кетейин. Бул арыздануучу тараптагы сизди аябап атат. Мен аяган жок. Акчасын токтоп туруң. Акчасына күйбөзүн деп атат. Жок ука. Эми бу гапы нотора. Мени де болду. TikTok комады, YouTube комады, чыгарып болду. Звезда болдуңуз. Звезда кылып мени чыгарып болду. Хак эгилады, бүкүлады сынмай. Биз Швега программасынын бул жолку программа чыгарылышындагы ушул мурда тартылгандардын баарын жыйынтыгын сиздерге дагы бир жолу берип кулак кагыш кылып коеюн деген максатта дагы чагылдырып атабыз. Азыр Айдар алабыз ушу былтыркы эле ойдон турат дейт. Былтыркы эле ойдон кызыл китеби дагы эле ошол биз жогоруда сөз кылган ушул Махидилган Эргешевалар тарапта турат дейт. Карыганда ушинтип өз мээнети менен былтыр дагы ушинтип айткан, азыр дагы ушинтип айтат. Өз мээнети менен тосуп ушул жерлерди үй кылган кайра мээнетими азыркы чакта дагы бирөө алып койгону турат деп дагы ушинтип бизге Швега программасынын арызы менен кайрылды. Азыр эми аба мындай кылабыз. Былтыр бара турган жерге чейин барганбыз, алар ушунчалык баягы өздөрү сөз берген. Чечип беребиз, аба мына сиздин кызыл китебиңиз сизге катталган деп турат. Сизге мындай кылган деп айыл өкмөтүңүзгө чейин барганбыз. Тиешелүү адамдардан маектерди алганбыз. Архитектурага барганбыз. Бардык маселени Кудай буйрса 1-2 айдын ичинде чечип беребиз деген адамдар болгон ошол мезгилде, турабы? Азыр маселе кантип атат? Андан бери дагы эмне кылдыңыздар? Бишкекке сотко берди, Бишкекке бардык. У болмады. Ушул көйгөй боюнча соттун чакыруусу менен Бишкекке 2 жолу бардык. 90дон ашканда андай алыс сапарга баруу деле оңойго турбады. Бирок эптеп чыдап барууга аргасыз болдук. Карагылачы, өзүңөр деле буга чейин жакшы билесиңер. Ушул турган үйүмдү кемпирим экөөбүз белибиз ийилгече таш топурак көтөрүп тургузуп жай кылганбыз. Ал мезгилде документ иштери боюнча таптакыр эле түшүнүгүбүз жок болчу. Же бирөө жарым келип турак жайды жерди мыйзамдаштырып каттатып алыңыз деп эч ким айтпаган. Ошол учурда элдин баары тең эле алган жерлерине, салган үйлөрүнө дароо эле документ жасата калышкан эмес. Иши кылып борборго 2 жол атайын соттун чакыруусу менен барсак, бизге доо коюшкан адамдардын адвокаты эмес, өздөрү да көрүнүшкөн жок. Менин түшүнүгүмдө алар бизди тоготушпай жатышат. Күн санап Байбичем экөөбүздүн өлүмүбүздү гана күтүп турушат.
Ошого мен да жанталашып, көзүбүз өтүп кеткичекти ушул турак жайды мыйзамдаштырып алалы деп чуркап жүрөбүз. Силерден суранам, жок дегенде ушул силердин мамлекеттик каналды жогору жактагы чоңдорубуз көрүп, колдоп, кубаттап жиберишер, карыганда минтип жалдырап жашап калам деп такыр ойлогон эмеспиз. Ketdi ular. O'zinglar ko'rdinglar. Endi iltimos sizlardan shu kechasi beringlar. Былтыр катышпай калдыңыз эле. Быйыл мынакей өзүңүз келипсиз. Канчага чыктыңыз эне? Мен 85ке чыктым. 85ке чыктыңыз, а? 85. Бул маселенин чоюн сиздин өзүңүздөн, оозуңуздан угалы. Мәсі yerdi bizge sentyabrda bergen. Nima pindamatını koyguzdurып, nima gışlarını... Бул жер бизге 2008-жылдын сентябрь айында Нариман айыл өкмөтү тарабынан берилген. Ошол күн али күнчө эсимден чыкпайт. Анткени кеч күз күн да сууп калган эле. Колу бутубуз менен муздак топурак дебелеп, ылайчылап, кыш куюп, маңдай тер төккөн мээнетибиз менен мына ушул силер көрүп турган чакан үйүбүздү салганбыз. Ал кезде бир күн келип мынтип үйүбүз талашка түшүп, ыйлап сыздап калаарыбыз таптакыр 10 уктасакта түшүбүзгө кирген эмес. Кантип эле башка айылга чыккан токтом менен биздин айылдагы жерлер башка бирөөлөргө жеке менчикке өтүп кетсин деп тооба кылам. Бизго кат сабатыбыз кыйла төмөн карапайым адам болуп туруп, амал көйлөрдүн жасаганына акылыбыз жетип турат. А бизди колдоп кубаттагандар абдан көп. Өзгөчө урматтуу президентибиздин талабы менен акыркы жылдары сот адилеттүүлүгү өкүм сүрүп, бизге ошогондордун көйгөйү чечилип жатканына ыраазыбыз. Буйруса, укук коргоочулар тарабынан да биздин үй жайыбызды алды сатты кылып ойноткондорго кылмыш иши козголуп, мыйзам алдында, Кудай алдында да жооп берет деген илгери үмүттө турабыз. Masna kılıp çarşan bolup yürüp nima kılamız karıyamızı? Bizi ölüşümüzü kütüyaptı. Bizi ölüşümüzü kütkenler neştesi ölüp gitti. Nasıl yerde koyganlar hem ölüp gitti köpü. Masna kılıp toyduk hakikatte. Canımızdan toyduk. Nima kılamız endi? Мына урматтуу көрүүчүлөр, бири 90-дан ашып калса, бири ушу байбичеси, Айдаралованын байбичеси 85-тен ашып калыптыр. Эми ушундай караган чакта өздөрүнүн үй жайынан айрылып калабызбы деп кыжалат болуп турган чагы. Буга чейин мисалы аябай көп соттук процесстер болгон, бирок ошол соттук процесстерде мына кечеги акыркысында деле ошо Бишкек шаарына барып келдик дейт атайын соттун чакыруусу менен. Бирок экинчи тарап таптакыр ал соттук процесске барбай койгондугу бизди абдан андан бетер кыжаатка салды дейт. Эми ушул жерде мисалы ушул жерде урматтуу ушул чөлкөмдү башкарган айыл өкмөттөр дейбизби, айыл башчылар дейбизби, ушул жердеги аксакалдар соту бар, же ушул энебиз менен атабыздын ушул жерде тизе түрүп, ылай кечип салган үйүн көргөн билгендер бар дегендей, кошуналары бар дегендей, мына ушулар деле бекер карап турбайт болуш керек деген үмүттөбүз. Азыр эми жакында да ушу 7-числолордун ушул декабрда соттук процесс болгон атат дейт, бирок ушул соттук процесске дагы ушу экинчи тараптын өкүлдөрү келбей коебу деп дагы коркуп турган чагыбыз дейт. Бул келбей койгондору бирок биз ойлойбуз ошол экинчи тарапка минуска кетет. Себеп дегенде ар бир соттук процесске келбей коюп, булар баягы соттук процесстин улам баягы эскирүү мөөнөтүн күтүп жатат деген пикирде калып атабыз. Андан сырткары энебиз деле айтып атат, биздин өлүмүбүздү гана күтүп атат депчи. Мындан өткөн ушундай коркунучтуу адамдар болбош керек деп ойлойм бул дүйнөдөчү. Эгерде мисалы ушул акыйкаттуулукка, адилеттүүлүккө жардам берем дегендер болсо, мисалы кошулташыл, ушул тарапка бир адвокаттык кылып укуктарын коргоп берем дегендер болсо, ушул энелердин болгондо 100гө чамалап калган деп да айтсак туура болот. 100гө чамалап калган адамдардын эшиги ар дайым ачык. Азыр биздин жаныбызда кыздары турат, ушу кыздарынан дагы маек алалы. Былтыр дагы аябай катуу сүйлөп бергенсиз, аябай мындай ыйлап да сүйлөп бергенсиз, сыздап да сүйлөп бергенсиз, бирок ошондон берки сиздердин аракетиңиздерди сиздин өзүңүздүн сөзүңүз боюнча айтып берсеңиз. Assalomu alaykum. Biz o'sha o'tganda emne bo'yicha mana sottorda nimalarini almashtirdi-da. Bu Ergasheva Mahidal Karimova Rano eja singil masheniklar bardigi bilet. Hattoki o'sha ministerstvodagilar dagı biletda. Ошолор мына сотторго оштеги ротация болбой туруп сотторго өтө ишенип барган экен. Уларды көп сотторуна, улар пайдасына чечип берген экен. Мына ротация болгондон кийин өзгөрүш болду. Буга чейин Махидилхон Эргешева, Рана Каримова дегендер мурдагы урматтуу сотторго абдан таянып, сүйөнүп, бизди коркутушуп келишкен эле. Эми мынтип сотторду алмаштыруу журт башчыбыз тарабынан сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракети күчөгөндүктөн жаңы шайланган прокурору болобу же сот
тобу Айтор адилеттүүлүккө кадам жасашып, биздин көйгөйүбүз аз күндөрү чечилгени турат. Ал арада мурда биздин маселеге кайдыгер караган укук коргоо органдары да жооп беришсин деп талап коюп жатабыз. Сиздердин Шибеге программасына чыккандан кийин үнүбүз жетчү жерге жетип калганбы Айтор? Акыркы мезгилдерде ишибиз оң тарапка ооп калды. Бирок соттук процесстер эми аягына чыгайын деп акыркы чечимдерди күтүп жаткан маалда айыпталуучу тараптар кассациялык тартип менен апелляцияга берип, иш кайра создуктурулуп кетип жатат. Бирок 7 декабрдагы боло турган соттук процесске жетиштүү далилдер менен биздин адвокатыбыз катышып жатат. Албетте өзүбүз да барабыз. Ушул жолкусу буйруса адилеттүү чечилет деп ойлойбуз. Эгер дагы бир шылтоолор экинчи тараптар кайталанып, дагы улана турган болсо, анда урматтуу соттор деле чара көрүлөт деп биз тарапка жан тартып жатышат. Анткени буга чейинки айыпталуучу тараптар келтирилген фактылардын мыйзамсыздыгын азыркы жаңы келген соттор тергеген тергөөчүлөр өз көздөрү менен көрүшкөндүктөн соң гана ушундай мамиледе калышты. Бул менин жеке көз карашым. Эң кызыгы экинчи тарап ошол айыл өкмөтү жер адиси жана тийиштүү мамлекеттик органдардан турган комиссиянын чечимин таанышпай турушканы. Азыр ошол Эргешевалардын, Каримовалардын мурдагы ишенгендери ротация болуп кеткендиктен кийин гана айласы кетип турган чактар. Бизде мындай эле чыгарып барабыз, оңой болот деп ойлошуп атат да улардын өзү. Мындай кылсаңыз, азыр могул үйдүн толук ушул чийимбеленген документин азыр ошолор кармап жүрөбү? Бина биздин мыйзамдуу документибиз деп. Ооба, улардын колунда мына планы жок, курук жер деп атат. Улардын колунда кызыл документи бар жогу бар. Жер биздики деп талашып жаткан чак. Жер меники, үйдү менин үйүмө салып алган, менден сурабай салып алган дейт да. Кантип биз бирөөдүн үйүнө салып алабыз, мисалы да. Мисалы сиздин үйүңүзгө мен салып алсам, сизге бирөө кичкене болсо ham телефон чалат, сенин үйүңгө бирөө бирдеке кылып атат, кел дейсиз, чуркап келесиз. Биз бу үй бүткөндөн кийин үстүдөн документ жасашып алган да булар. Агер ошо мыйзам жолунда ошо жер өзүнүкү болсо, кантип келбейт? Ооба да, ал бул үй бир күндө эле туруп калган жок. Бир нече айлап, мисалы. Судья, мына Жээнбекова судья комиссияга буйрук берди да, каны айтыңчы, ошо жер, ошо Каримова Рановага тийишлүүбү, же Усманов Айбекке, Хайдаралыга тийишлүүбү деп комиссия буйрук берди. Комиссия көрүп чыгып, уларда хакы жок, хукуку жок үйгө. Махидилхандын Махидил, ооба, комиссия айтып атат. Комиссия айтып атат. Ооба, комиссия түзүп берди. Комиссия келип уларды. Демек, комиссиянын катарында Нариман айыл өкмөтүнүн жер адиси бар, Уримбаев деген, Нариман айыл өкмөтүнүн жер адисинен сырткары юристи бар экен, кадастр мамлекеттик кызматы бар экен, былтыр дагы биз тартып бергенбиз бул Эргешев дегенди. Кадастр мамлекеттик мекемесинин жер адиси бар экен, архитектура бар экен, ушул Кара Суу районунун Ильязов деген, ушул Усманова Дилфуза деген дагы бар экен комиссиянын ичинде. Бул эми Айдаралиябыздын кызы, үчүнчү жак бул Вахапжанов Элмурат деген. Бул эми калыс адам, токтом чыккан мезгилдеги адамдардын тобун сиздерге тааныштырып өттүм. Бул комиссия 2022 жылдын 15 декабрында тартылып түзүлгөн экен. 2022. 2023 жылы мына ушул адамдар тастыктап беребиз деп өздөрүнүн маалыматтарын беришкен. Бул эми Айдаралы Аксакал ошол мезгилде ошол небересине чыгарган бул токтомдучу. Биз небереге чыккан, бирок небереси деле ушул жерде. Эми азыр турмуш шартка байланыштуу чет мамлекетте иштеп жүрүшөт. Бирок ошол небересине чыккан токтомду деле ошол мезгилдеги ошол былтыркы биздин иликтөөбүздөгү айыл өкмөттө тастыктап берген. Анан кандайча бул жогоруда аталган Махидилхан деген жана Эшмат Ташматтардын баары булардын үстүнөн кызыл китеп жасатып алышып, бүгүн талашып атат. Бул дагы өзүнчө жомок. Мен ушу Аксакалды небере келин, ушу үйдө турган 3 балалы небере келиндин апасы болом. Эndi гап тараса, мени кызым şu kelin bolup түшкөндөн кийин берилген да, эndi 4 hojali, 5 hojali bitta эшикте турган үчүн ашыларга берилген ер да.
Мен ушул Айдарали аксакалды карап отурган 3 балалуу келиндин апасы болом. Мындайча айтканда кудасымын. Ырасын айтканда Айдаралы аксакалдын небереси 1 балалуу болгондо ушул жер берилген. Азыр 3 балалуу болушту. Небереси Айбек Усманов менин күйөө балам. Азыр Россияда. Ушул турак жайды эл катары кеңейтип, керектүү шарттары менен оңдоп түздөп алайын деп иштеп жүрөт. Карыган ата менен эненин көйгөйү мени да кыжаалатка салып келет. Неберелерим суукта эшикте калышпасын деп болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Буга чейин Рано Каримова дегени экскаватор оор жүк салуучу машинелер менен келип коркутуп кетчү. Азыр эми анте алышпай калышты. Себеби ушул тапта жүрүп жаткан соттук процесстерде жеңилерин билип калышты окшойт. Айтор алар тараптан мурдагыдай басмырлоо болбой калды. Эми жалгыз эле үмүтүбүз соттордо калды. Буга чейин тергөө бир эмес бир нече жолу жүрдү. Мыйзамсыз иштер далилденип, сотто биздин абдан жетиштүү далилдерибиз менен утуп чыгабыз деп турабыз. Неберелерибиз ушул күнгө чейин дайындуу учету жок. Бала бакча, мектепке барууда кыйналдык. Пособие алалы деп тийиштүү мекемелерден аныктама алалы десек, ал дагы маселе. Эми ушул жолкусунда чыркыраган чындык соттор тарабынан ачыкка чыгып калса, баары өз ордуна келет деген ишеничтебиз. Ошончо канун, Кудайым. Endi Xudoga shukr jicha nima bo'lyapti? Bu har yil umid qilamiz, beli oxirgisi bo'lsa kerak, oxirgisi bo'lsa kerak deymiz, shunaqa qilib sarson bo'lib yuribmiz. Bu uyda akalarim qurib bergan, meni o'zim akalarim qurishib bergan. Bu uyda o'z butu qo'li менен g'ilay tebelep qurganын ko'rib, biroq ушул tapda biröler talashib жаткандыгына abdan g'ijalatmын. Qilish berib qo'ying, savoban bo'ladi deb qilishtirib berganman. Oqsoqol o'zi g'ish qo'yib, nevarasi bilan g'ish qo'yib yurib qilgan bu uyda. Bu uyda otaxonda haqqi bor. Asha o noldan o'zi g'ishini qilishib, qo'ni-qo'shnilar bilan birlashib. Uydu bechara Haydaralova salганын bilem. Jana sottordan haqiqat chechip berүүsүн суранам. Башка бирөөнүн талашканга таптакыр акысы жок. Курсак ач ток калып, үшүп тоңуп курган үйүн кантип эле зулумдар келип басып алышсын. Эгер аксакалдан тартып алышса, биз кошуналары ал адамга жашаганга 1 секунддагы тынчтык бербейбиз. Мындай курулуш жок. Эч ким машинада 19 та үй бүткөн. 19 та. Kelgan arıqni mayag'iga tog'a kelgan. Tog'a уже harakatlarni qilib, paydolarni bosib bitolarni qilingan. Men hech kimning uyinin üstünden qizil kitap jasab algan emasmin. Qilib, bu yerlarga kelib olishi ham noto'g'ri ekan. Bu ayol janda chiqib ayol. Men bu ayolni uyini men birodan sotib olganman. Buzrogul degandan, Saodatgul deganlardan men sotib olganman. Sotib olgansiz. Naq pulimga sotib olganman. Qaysi yil sotib oldingiz? Surog'im borda ejegachi. Eje misali tovuqdagi, kiyimdagi birdeki alsak, aldın akçanı berişten aldım. Barıp köröbüz da. Bu uyda, uy hazaken mesele beste. Misali uydan akçasını berişten aldın, uyga barganbı, körgönbü, kim yaşa, jer uçaska dep alışıp u yerda жилой дом турат. Адам жашап атат. Ошону адам жашап атканын билип алганбы, же билбей эле, көрбөй эле шунтип алып алган да бу эже. Шунтип алгансында көрдүңүздөр беле алып атканда жерди. Үкө. Endi manaqada mana shu joy degan. Men uni uyini ko'rgan emasman. Жалгыз токтом менен гана куру доомат кылып жатат. А токтом чыга берет да. Аны кызыл китепсиз мыйзамдуу дей алышпайт. Азыркы күндө Хайдарали аксакалдын үйү менин бир тууган сиңдим Каримова Раронун атында турат. Кыз кишиден сатып алдыңызбы? Ким дегенди сатып алдыңыз? Сыр болбосо. Сатып olganman. Ашы госрегистрге борсаңlar, hamma dokument, qonuniy hamma yo'q bor ukalar. Hamma yo'q bor. Biz murda былтыр тартып кеткен программадан кийин ошондой комиссия түзүлүп, айыл өкмөт тарабынан, ушул мамлекеттик бийлик органдары тарабынан түзүлүп, сотторго катышып, мына ушул акт комиссиянын чыгарган корутундусу баягы экинчи тараптын буга чейинки койгон дооматын четке кагып келатыптыр. Мына 7 декабрда дагы мына ушул акт менен, bunun актының дагы оригинал өздөрүнүн колунда турат. Ушу акт менен соттук процесстерге катышабыз деп кабынып турган чагы Усмановдордун үй бүлөсү. Эми азыркы мезгилдеги биздин соттор, укук коргоочулар мына ушул акттын негизинде бир нече адамдан түзүлгөн комиссиянын корутундун негизинде Кудай буйруса, ушул үй бүлөнүн эсебине маселени чечип берет деген үмүттөбүз.
Kolunda жоқ бұл қарапайым үй бүлөлөр мурдагы чыгарылышыбызда адвокатка эмес жол кирелерине араңдан акча таап жүрүшкөн болсо, бул жолкусунда эптеп колу кошуналардын айылдан чыккан патриоттордун колдоосу менен мынтип укуктук жактан мыйзамдуу өкүлдөр шайлап алыштыр. Эмики соттошуу акыркысы болот деген чоң ишеним менен Усмановторго жан тартып аткан адвокаттын сөзүнө кулак салалы. Азыр бүгүнкү күндө Ош областынын административдик сотунда ошол Вахапжанов Элмураттын атына берилген токтомду жараксыз деп табуу боюнча соттук териштирүү болуп жатат. 7-сине коюлган 7-декабрга. Ошону менен эле бир катар баягы Вахапжанов Элмурат госактыны жасап токтомдун негизинде госакты алгандан кийин ал жерлерди бир канча адамдарга сатып берген да, 7-8 келишимдер түзүп. Ошол 7-8 келишимдер жараксыз деп табуу жөнүндө дагы биз Кара Суу райондук сотуна бергенбиз, бирок административдик сотто каралып жатканына байланыштуу ишти Кара Суу райондук соту токтотуп турат. Себеби биринчи ошол токтомдун мыйзамдуулугун текшерүү үчүн сот юридикалык баа берет. Эми бүгүнкү күндө соттун чечими кандай чыгышы эми соттон баягы көз каранды. Анткени жетиштүү далилдерди биз бергенбиз. Себеби ал жерде Вахапжанов Элмуратка алган токтом жим жийделик деген, булар мындайча айтканда токтом жимге чыкса жийделиктеги жерге госакты берип койгон да. Госактыны азыр эми жокко чыгаруу үчүн соттук териштирүү бүткөндөн кийин анан айта алабыз да, бул. Демек жанагы Вахапжанов Элмурат сатып бергенден кийин анан сатып алгандар анан бул азыркы Усмановтордун жери биздики деп талашып аткан чагы кыскасы. Мына ушул жерлер азыр иликтенүүдө. Азыр эми бул жерлер ошол Вахапжанов Усманов Айбектин жер тилкесин сатып берген да, сатып бергенден кийин эми госактылар негизинде саткан ал сатты келишимдер. Алар эми акыркы алган адам Усманов Айбектин үй бүлөсү менен турак жайды бошотуу, анан кыймылсыз мүлктү бузуу жөнүндө сотко берген. Ал сот ошол Кара Суу райондук сотунда ошол эртең 8-ине коюлган. Эми азыр бул жак каралып бүткөнгө чейин дагы биз өтүнүч беребиз, токтотуп тургула деп. Себеби токтомдун мыйзамдуулугун текшериш керек болот атат. Ал соттун чечими чыкмай сайын эми чечим чыгарганга мыйзам дагы жол бербейт. Эртең биз эми Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 214-беренесинин 4-бөлүмүнө ылайык жарандык иштерди баягы ушул ишке тиешеси бар иш дагы башка соттун өндүрүшүндө каралып жаткан болсо токтотуп турууга милдеттүү да. Эми эртең ошол өтүнүчтөрдү берип токтотуп турабыз. Бул жактан ошол Вахапжанов Элмураттын атына чыккан токтомдун мыйзамдуулугун текшерип соттун чечими чыкканга чейин. Ал эми олор болсо ошол бүгүнкү күндө үй жайына ошо тезирээк выселение кылсак, бузсак, бизге мындай кандайдыр бир утук болот деген же биз менен келишет деген максатта ошол жандандырып ишти каратабыз деген ойдо максатта кылып атышабы. Ансын бизге азырынча бизге маалымат жок да. Эми бул соттун чечими чыкканга чейин токтоп туруш керек. Мына ушундай урматтуу көрүүчү, эгер бул иште соттордун адилеттүүлүгү менен Усмановтор тарапка соттук чечими оодарылып кала турган болсо, анда бүтүндөй тийиштүү мамлекеттик органдар менен кошо ошол кездеги ишти буга чейинки тергеген, териштирген укук коргоо органдары дагы мыйзам алдында жооп берери белгилүү. Баса белгилеп кетүүчү жагдайды айткым келди. Кылмыш иши болобу же жарандык административдик соту болобу, амалкөйлөрдүн эң эле маанилүү куралы бул убакытты созуу менен соттошуу мөөнөтүн эскиртүү экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ыкма ушул күндөрү айыпталуучулар үчүн дагы жана аларды коргошкон адвокаттар үчүн дагы негизги ыкмалардын бири болуп калыптыр. Дал ушул кесепеттин айынан көптөгөн жабырлануучулар жапа чегип келе жатышканы дагы өтө кейиштүү. Госактыны берүүдө токтомдун жим жийделиги 2 бөлөк экендигине карабастан ошол Усманов Айбектин жерине госакты кылып берип койгондугу боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерине чара колдонуп, бирок жазага тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш ишти өндүрүштөн кыскарткан. Бирок баягы кылмыш жоопкерчилигине тартылып мөөнөт өткөндүгүнө байланыштуу кыскартылган. Бул жерде мындайча айтканда кылмыштын курамы бар, бирок мөөнөт өткөндүгүнө байланыштуу кыскартылгандыктан ошол токтомдун негизинде жаңы жагдай болуп, азыр бүгүнкү күндө ошол госактыны токтомдун мыйзамдуу мыйзамсыз боюнча ошол соттук териштирүү болуп жатат. Демек Кудай буйрса үмүт бар булардын үй бүлөлөрүнүн. Үмүт бар. Бүгүнкү күндө эми ошол сот чечип берсе, эми кандай кылып чечет,
бирок үмүт бар. Мыйзам далилдер биз тарапта толук кандуу жетиштүү бар. Балким ушул багытта сот тармагына тийиштүү атайын мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизилсе, жакшы болмок деген сунуш менен программаны жыйынтыктаймын. Бирок баары бир шүбегени капка ката албайсыңар.